Тоң районунун мекеме ишкана кызматкерлери таң эрте көл жээгин тазалоо үчүн чогулушкан. Жети Өгүз районунун Тосор айылынан башталган ишембиликке 300дөн ашуун кызматкер тартылган. Эс алган жерлерди таза кармоо боюнча түшүндүрүү иштери жүрдү. Андан тышкары ушул бүгүн 5 сентябрда Тоң район аймагында жалпы ишембилик ушу көлдүн жээгинде, бул Тосор суусунан баштап, Тоң районунун чек арасы башталган жерден баштап Тоң айылына чейинки жалпы көлдүн акваториясын 100 метрдик парк пляж зонасын толугу менен таштандыны тазалоо боюнча тапшырма коюлуп, азыркы күндө 350дөн ашык кызматкер өз орурларына кетти. Кадам сайын таштанды терген кызматкерлер эс алуучулардын көл жээгин таштандыга толтуруп жатышканын өкүнүү менен белгилешип, тазалыкка чакырышты. Элге да кайрылып кетет элем. Ушу мусорларыбызды өзүбүздөн тазалык сактасак жакшы болот эле. Толуп кеттир. Мына мүчөктөрдү көл жээктен баштап ташып, мусорубуз алып кетип, мына бул жактан чогултуп, жол жээкке чыгарып атабыз. Ыс көл акваториясынын үстү жана көл жээктин тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Ар кандай таштандарды тазалоо жана ошондой эле Тоң районунун ички иштер бөлүмү президенттин, Кыргыз Республикасынын президентинин 131-жарлыгынын алкагында күнүгө байма-бай көлдүн үстүндө мыйзамсыз салынган торлорду жана мыйзамсыз балык улоо боюнча иштер байма-бай жүрүүдө. Жайкы эс алуу мезгилинде Ысык көлдүн тескей жээгине келип эс алгандардын саны бул жылы жылдагыдан көбүрөөк болду. Өкүнүчтүүсү, эс алуучулар артында калган таштандыны тазалабай кеткенинде. Тоң райондогу айыл аймак жергиликтүү тургундар менен көлдүн жээгин таштандыдан арылтуу иштеринин жүрүшүндө эле көптөгөн таштанды чогултулган. Тоң районунда ар жума сайын таштандыдан арылтуу иштери жүргүзүлмөкчү. Салтанат Керимкул кызы, Данияр Акунов, Батыр Абиев, Ысык көл жаңылыктары, Тоң районунан.